Урматтуу КТРКнын жетекчилиги, байкоочу кеңештин мүчөлөрү, жанатан бери анча-мынча коллегаларыбыз силерге доомат коюп атпайбы, бизди көрсөтпөйсүңөр деп. КТРК бардык партияларга, фракцияларга бирдей караш керек. Ар ким, ар бир саясатчы, ар бир фракция лидерлери же болбосо партия жетекчилери телевизордон өзүн көргүсү келет. Силер бирок ага мүмкүнчүлүк жол бербешиңер керек. Тескерисинче, силер алар берген убадаларды аткардыбы, аткарбадыбы, эмне убадаларды берди эле, коомчулукта кандай сын бар, ошолорду көрсөтүшүңөр керек деп ойлойм. Накта коомдук канал ошондой болот. Экинчиден, мына бул жерде вице-премьер-министр Алтынай Сейитбековна сиз катышып отурасыз. Азыр эле мына 1 саат мурун Кыргызстандагы медиа коомчулук, жалпы журналисттер, 100гө жакын журналисттер жалпысы бардык бийлик бутактарына кайрылуу жолдошту. Соңку учурда журналисттик иликтөө жанры Кыргызстанда абдан өнүгүп атат. Көрүп атасыңар, бүтүндөй коомчулукта сенсация жараткан журналисттик иликтөөлөр болуп атат. Бирок бийликтерде ошого жараша эл күткөндөй реакция болбой атат. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы чыкпай атат. Мына ошону ар бир журналисттик иликтөөлөргө маани берип, бийликтер тез арада реакция кылып, көңүл буруп, алар чынын айтканда мына коррупцияга каршы күрөшүүнү колдоо деп түшүнсөк болот муну. Мыйзамсыздыкка каршы күрөш, адилеттүүлүктү орнотуу жагында, жанагындай элди көзгө илбей байыган көпөстөргө каршы бүтүндөй ушундай бир журналисттик иликтөө жанры Кыргызстанда аябай жакшы жолго түштү. Ошолорго колдоо көрсөтүп, өкмөт мүмкүн болушунча ошондой чоң коррупциялык схемалардын бетин ачкан журналисттердин коопсуздугун силер сактап бергиле. Ошолор бизге керек. Алар ачык айкын коом курууда, адилеттүүлүктү орнотууда ошондой журналисттердин эмгеги абдан чоң болуп атат. Ошолордун коопсуздугун карап бергиле. Тескерисинче журналисттик иликтөөлөрдү жасаган журналисттердин 10 секунд кошумча убакыт. Ар бир ошол коомчулукта сенсация жараткан иликтөөлөрдү силер ошондон жыйынтык чыгарганга аракет кылышыңар керек деп ойлойм. Ошону өкмөт колго алсаңар, КТР дагы ушундай иликтөөлөрдү жасасаңар деп сунуш берет элем. Рахмат.